каралдым десе карачы. Аппакай жолу өзүңө тим эле жарашып калат турбайбы? Сен менин биринчи жакшылыгымсың. Колдугуңуз бар. Колдугуңуз бар. Болду, давай, киргиле. Александр. Саламатсыз. Александр. Бутуңарды мажеге чачып киргиле. Эзелтеден кемеңгер калкыбыз келин алдуу, кыз узатуу салтын бийик тутуп келет. Кызын башка бөлөгө узатып жатып, барган жериңден бак айтсын. Кайын менен кайын атаңды өз ата энеңдей көр деген накыл сөздөрдү айтышат. Элибизде кайын эне менен келиндин ортосундагы мамиле өзүнчө бир философия десек болот. Эгер келин кайын журтуна батпай, ыркы келишпесе, кыз жаман эмес, барган жери жаман деп калышат. Бирок эки алкан тең шакылдайт демекчи, улуу адамдын айткан кеп кеңешин ашыкча көрбөй, өз энесиндей кабыл алса, кайын менен келиндин ортосундагы тирешүү да жек көрүү да анчалык деле айрым айымдар үчүн көйгөйлүү маселеге айланбак эместир. Бул жер сагындын ата бабасынан калган жайыт. Эми бул сенин дагы жериң. Сый менен мамиле кылсаң, колдоосунан куру калтырбайт кызым. Бул ирет кайын энеге кантип жагынуу керек деген суроого атактуу урчу айымдар менен психолог кеп кеңешин айтышмакчы. Өзүмдүн апам кайын энеликке катуу болгондуктан кайын эненин баары эле ошондой болот деп ойлоп турмун деген Алтынай Нарбаева 23 жашында ак жоолук салынган. Кайсы жерге барса кайын энесине ээрчитип алган ырчы айымга апасы кайын энелик каарын деле көрсөтпөптүр. Келинди айтып коюшат го, кайын эненин камырынан депчи. Мен жакшы үй бүлөгө туш келдим, эң чоң уулуна, бир жакшынакай үлгүлүү үй бүлөнүн эң чоң уулуна жубай болуп бардым. Менин кайын энем башкача. Ар дайым балам деп сүйлөйт, кемчилик кылсаң деле бетиң айтпайт, бирок мындай баскан турганынан эле билесиң, сен өзүң тура эмес иш кылып койгоңду же болбосо бир нерсени жакшы кайын энегенин колунда сугарылган, жакшы нерселерге сугарылган келин, ал да келинине ошол эле эстафета өткөзөт экен да. Мен апам баягы жетим өсүп, анан ар кимдин колунда жүргөнгө кичине каприздери менен болчу да, апамдан биз коркуп турчубуз, неме жаман сөз кылып калбайлы деп. Энемде андай сөз жок. Орусча андай аябай аракет кылат, анан мен үйүмө келип калды эле, анан неме мен кичине дем алып турайын деп жата койсом эле, анан үйдөгү телефон чырылдап калды, анан карасам эле энем бар. Алло деп туруп, анан он спит деди да. Анан ыргып эле туруп, кимди сурады десем, сени сурады эле. Алтынай Абдуллайнаны можно деди эле, он спит деди. Туура айтыпсыз эне деп ошондон жаныма салып алып, конокторго барсам, мени конокко чыккан жерге ар дайым энемди алып барам. Концертимде келип отурат, өзүм жоолугумду, белек бешкегимди берип ар дайым тазим этип турам. Тарынганда жаман сөз айтпайт, бир бурчка эле же болбосо бир диван бир чекесине жатып калат да, мынтип сүйлөбөй. Ошондо ойлонуп калам, эмне менен жаздым экен деп, анан эне чай içесизби, эне мынтейинби деп жазып алам. Ичинде эмне болуп атканын мен билбейм, бирок сыртына чыгарбайт да. Эгерде ошондо мындай чыгарам десе, чыгарам деген кыйнелер чыгарып эле коет да, сөздү айтып жүрөгүңдү ортуп мисалы. Анан ушу 24 жыл болсо дагы бир жаман сөздү айткан жок, мени ыйлаткан жок, мени капа кылган жок. Келин кайната менен жакшы болот экен дагы, кайнене менен анча болбой калат экен. Бул илгерки уламыштарда айтылган экен да, жаш кызды алам деп бир абышка үйүнө алып келет экен да, кемпири орусчам калганда. Анан тиги кемпири айыгып кетип, ал кызга эми бул кемпир өткөтсө үйлөнөм деген таризде ошол кызды алып келген экен да, жап-жаш кызды. Анан баягы кемпири жакшы болуп калган чалынан сураптыр да, бул кыз ким деп ошонсе, анан шыр кеп угат да, там сен ушул кызды алайын деп атасың деп ошонсе, эми жаман айтпай жакшы жок, эми сен экөөбүз мынча жашадык, 9 балалуу болдук, анан кокус эмне болсоң деген десе, канча жашта экен деп баягы аял аябай акылман экен да десе, 17-18 десе, мисалы алардын баласы дагы ушу 19-20 экен да, эң кичинекей баласы. Тиги кичинекейибиз менен эрке уулубуз менен тең турбайбы? Ошого алып берели деп, анан ошол балага ошол кызды алып берип коюп, ошон үчүн кайнене менен келиндин ортосундагы неме ушул уламыштардан улам ушундай болуп калган экен да, бири-бирине мындай
сүйүү болгон, тиреши болгон, кайнатанын келинди жакшы көргөн дагы ошол илгертеден ошол уламыштардан бекерге айтылбаган болуш керек. Келинин аяп, келинин жакшы көрүп, болушуп дегендей. Чүйдүн кызы Мерим Карыпова Ысык көлдүн келини. 12 жылдан бери келиндик кызматын аткарып келе жаткан ырчы азыр төркүнүнө караганда барган жериңгө ойлойт. Кыз кезинде токтоо Мерим Карыпова кайын журтуна барып шайыр мүнөзгө ээ болуптур. Анткен менен келин өз ордун билиш керек. Эртең өзүң да келиндүү болосуң дейт. Эне дайыма айтып жүргөн кызга барган жерде баары окшош болбойт. Ал жерде да өзүнүн жол жобосу бар, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн закону бар дегендей, кийрек болуш керек деп койбо. Кыздарды кичине барган жеринде ийкемдүү болуш керек. Мен биринчи келин болуп барганда эсимде мен кайненемде аябай бир улгайып калган бир кемпир болуш керек, же бир аял киши болуш керек деп ойлоп барганмын. Анан көшөгөдө отурсам эле бою узун, арык чырай келгенде жапжаш. Мен келин болуп барганда кайненем 39 жашта болчу. Анан аябай таң калып калгам, баягы жапжаш болгон эле кайненем бар турбайбы деп. Анан кайненен жаш болгон абдан жакшы болот экен. Биз азыр жакын бир достордой эле мамиле, кыз эне кыздай болуп калдык. Себеби дегенде жашыраак кайнене сени көбүрөөк түшүнүп калат экен. Кайнененин каары деген нерсени көрбөй калгандыктанбы, мага жаш кайнене менен абдан жеңил болду. Бат тил табышып кеттим. Бирок ошондой болсо дагы баары бир кичине өзүң энеңден башкачараак жолу болот экен да. Кээ бир жерден унчукпай, эгерде тилиңди чыгарып айтышып эме болсоң, бул кайнене менен келиндин ортосун ырбатып ийет. Менин оюм ошол, унчукпай жеңиш керек да. Убакыт өткөн сайын сен өзүңдү баягы бөлөк сынтсаң, бөлөк бойдон кала берет экенсиң. Ошол жерге батынып, ошол адамдар менен аралашсаң, сен ошол үй бүлөнүн бүлөсү болуп калат экенсиң. Сага күйүп калат экен, сен алар үчүн күйүп калат экенсиң. Ысык көлдүн ак куусу Гүлзат Байзаковага тоолуу наарындан бак айткан. Бүгүнкү күндө ажырашуулардын көпчүлүгү жаш келин кайын эненин каарына же болбосо барган жеринин салтына көнбөй кетип калган учурлар да болот. Сабырдуулук баарын жеңет деген ырчы кайын энесин өз апасындай көрөөрүн айтып, сырлары менен бөлүштү. Карынын кебин капка сал деп. Андыктан эгерде өзгөчө менен ошо биздин кыздарга, жаш кыздарга айтар себебим, сиздер эч нерсени билбей, эч нерсениге бышпай туруп багы ата-энеңиздердин эркелөөсүндө жүрүп эле турмушка чыгып кетесиздер. Анан турмуш багы айтылгандай өтө оор, өтө татаал. Мына ошол кыйынчылыктарга чыдамкайлык керек, чыдаш керек. Мына ошонун кесепетинен багы эгерде жолдошуңарды сүйсөңөр, сүйлөшүп чыксаңар, эмне үчүн ошо жолдошуңардын апасын сыйлаганга болбойт экен? Болот, чыдамдуу болуп, көтөрүмдүү болуп, кандай сөз уксаңар дагы баягы өтө кечиримдүүлүк талап кылынат. Баягы унчукпаган тоодой баледен баягы кутулуптур дегендей, унчукпай ошо кайненеңер эгер бир 10 чакты сөздү жаман сөз сүйлөсөсүздөр, ошонун бирөөнү дагы жооп кайтарбаганга аракет кылсаңар, демек баягы убакыт деген тараза, убакыт өткөндөн кийин бардыгы бир ошо жеңиш силер тарапта болоруна мен ишенем. Андыктан ошо мен өзүмдүн башыман өткөн нерсе, менин кайненем өтө жоош адам. Мага эмес, айткан балдарына дагы катуу айта албайт да. Ошон үчүн мен ошо кайненем менен келиндигин ортосундагы баягы өтө мындай нерсени көрө алган жокмун. Себеби ушул кезге чейин кайненем мындай мага эмес, балдарына, кыздарына катуу сүйлөгөн адам да, өзү менен өзү болгон адам. Анын жанында өзүм апам чын эле кайненеликти кылат келиндерине, аны жакшы билем дебейин де. Бир 5 жыл чыдап койсоңор, унчукпай, көтөрүмдүү болуп, ошо өзүңөрдүн апаңарды сүйгөндөй болуп, мына ошондо силер жеңесиңер. Багы биздин улуулар тамашалап коет. Эптеп күйөөңдү 40 жашка чыгарып алчы дейт экен го. Анан 40 жаштан кийин бийлик сеники болот депчи аялдарга. Мен айтат элем ошон үчүн бардык нерсени баягы көтөрүмдүүлүк жеңет. Кайненем багыш айтып атпайбы, өтө жоош киши ал деген. Менден 67-жылкы кайненемди төрөгөндөн кийин паралич болуп калган экен, ошондон бир жак каптал кыймылдабайт жакшы. Анын болгон турган жүрүмөн эле ошол. Тамак иштесең келет, тамагын ичет, тыпыйып барып телевизорун көрөт. Анан кайненемдин ортосунда мындай андай роль бизде болгон жок да. Кагылайын, Кудагай. Алган билүүңүздөр ак жолдой болсун. Келиңерди өз кызыңардай көрсүңөр.
Арманжан! Болды эми. Эжең эмне кулчулук оратты беле. Кыргызда келин от менен кирип, күл менен чыгыш керек деген түшүнүк калыптанып калган. Бул эски түшүнүк, азыр заман башка. Кайнене менен тил табышууну билүү ар бир кыздын милдети экенин психолог Нурзада Маемирова турмушка аттанып жаткан кыздар үчүн кулагына күмүш сырга катары буларды айтат. Байкашыбызча, кайненелер келин убагында келип, аларда ошондой кайненесинен кагуу жеп, катуу бир мамилелерден өтө албай, ошо кыйналып жашаган кээ бир кайненелер эгерде ошол нерсени жеңип кете албаган болсо, кайра ошондой эле кайненеси сыяктуу болуп калышат да, картайгандайчы. А эгер экинчи жагы бар, ошол өткөн сыноолордон өтүп, сынбай, жок, андан көрө жок, мындай туура эмес, бул мамиле кылган туура эмес, келин деле бул бирөөнүн баласы деген бир терең ой, терең бир ой пикир келгенде, ошо келинди дагы сыйлаганга, ошо экени үйрөтүп алганга аракет жасайт да. Келиндерге ошо айтышыбыз, бул жашоодо баардыгы тең келип кетүүчү нерсе, анан убагында азыркы кылып аткан мамилең сага да кайра кайтып келет деген билдирет да. Анткени азыркы сен кайненеңе кандай мамиле жасап атсаң, келечекте сенин деле ошо келиндериңен сен да балалуу болосуң, сен да келиндериң болот, ошол эле мамиле сага кайра кайтып келет. Статистиканы билбейм, бирок көбүнчө үй бүлөлөрдүн бузулушуна да ошо кайнене себепкер болуп калат да. Анткени өз баласын кандай десем, чоң жашоонун жолуна кое бербегендиктен, баласын өзүнө таңуулап кармап отургандыктан, көп эле эне балдарын чоңойгондо кое бербей эле дагы эле ошол кокуй деп ушу балам деп эле чуркап жүргөнү, ошол негизинен ошондон келип чыккан көп көйгөйлөр келип чыгат үй бүлөдөчү. Ошондуктан ар бир ата эненин эсинде болуш керек, бала чоңойгондо бир 21 жашка чейин ушу баланы таптакырында кое берип өз жолуна салыш керек да. Көөгө теэрдин астында мен кандай хозяйка, жана үйдү кантип чарбасын, кожойке боло алам деген ар бир кыз ойлонуш керек да. Ошого карата энеси да ошого даярдаш керек. Көбүнесе азыркы заманда энелер да кыздарын эле жактап эле, эмне болуп атасың, кандай мамиле түзүп атат деп эле кыздарына болуша башташат да. Андан да келип чыгат көп көйгөйлөр. Негизи кызды биз башка үй бүлөгө узаткандан кийин ошону толук кое беришибиз керек, кызды дагы. Негизи эле кайнене менен да сүйлөшүп, ошо сөз таба билгенге аракет кылыш керек да. Эч качан коркпой, ошол жерден ал деле киши, сага окшогон эле киши, сендей эле болуп эле бир убакта келин болуп, ал деле жаңы келген. Ошондо апа, ошо сиз келин болгондо кандай болду эле, сиз келин болгондо кандай болуп жашадыңыз эле, оларды кантип үйрөндүңүз деп ошол көп суроолорду берип, мындай жабылбастан, наоборот, ачык болуп, ачык сүйлөшкөнгө аракет кылыш керек да. Адамдын башына эмнелер гана келбейт. Чын ниетиң менен кабыл алсаң, ал тагдыр кийинчерээк өз мээримин толугу менен төгүп берет.